Адам алейхисалам бейиште сайыр кылып жүргөндө bir дарактын астына барып уктап калат. Ойгонуп караса жанында жубайы bir аял сулуу келишкен айым турган болот. Чочуп кетип, "Мен анта, сен кимсиң?" деп сурайт. Десе, "Ана Хауа, мен обомун" дейт. "Сен эмне үчүн жаралдың?" дегенде, "Мана ушул сен эмне үчүн жаралдың?" Бүгүн ушул сурооду биз бүгүн кимге беришибиз керек? Биринчи өзүңөз бер. Сен эмне үчүн жаралдың, эркек? Аял заты, сен эмне үчүн жаралдың? Мана ушул эки нерсеге өтө көңүл буруш керек. Аял заттын эмне үчүн жаралганы жана эркектин эмне үчүн жаралганы. Эми сиз менен биз инсанбыз. İnsandын эмне үчүн жаралганы Аллах Таала бизге эмне деп койгон? "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Жин менен адам ибадат үчүн, Кудайга кулчулук кылыш үчүн жаралды. Максатыбыз ошол экен. Аял затычы? Аял заты дордойго, контейнерге чыгып, иштеп, же цех ачып, иштеп, сага машина алып берип, бензин куюп берип коюп, балдарды садиктен ташый бер деп, ошол үчүн жаралды бая. Эркектер чайханаларда ушак таратып, сүйлөшүп, сауналарды эс алып, үш үчүн жаралдыбызбы? Бүгүнкү үй бүлөдөгү эң чоң көйгөйлөр, ажырашуулар бардыгы мына ушунун айтынан болуп атат. Аял заттын, урматтуу мусулман бир туугандар, жакшылап бүгүн коопчулукта кандай эң негизги проблемалар кайсы? Зордук, зомбулук. Ал аялдарга, жаш балдарга, кыздарга зордук, зомбулук болуп атат. Ким тарабынан? Зөөкүрлөрдүн, динди билбеген, чектен чыккан мыкаачылардын тарабынан ушундай зордук, зомбулуктарга кагылып атат үй бүлө. Ушундай деңгээлге жетип атабыз. Ушундай деңгээлге жетип калганбыз. Бул акырет кыяматтын белгилеринен болуп калып атат. Эркектер эле эмес, бүгүн кээ бир аял заттар дагы чектен чыгып, ушундай зордук, зомбулукка кол уруп аткандар да жок эмес. Бул акыйкат бул. Бүгүн биз массалык маалымат каражаттарынан, бүгүн интернет булактарынан бардыгыбыз күнүгө көрүп атабыз. Ушундай эркектердин зорду, зомбулугу бияктыла калып кетти. Аялдар дагы ошол жака өтүп алды. Күйөөлөрүнү тирүүлөй союп салгандар дагы бүгүн жок эмес арабызда. Күйөөлөрүнү ур-токмакка салдыргандар дагы жок эмес. Башкаларга буйрутма берип, урдургандар дагы жок эмес. Урматтуу мусулман бир туугандар, неге эле коомчулук каяка баратабыз? Мунун аягы эмне менен бүтөт? Эң биринчи ошол аял заттын жаралуу максаты бул эмне экен? Жакшылап көңүл буруң. Аллах Таалам ушул суроого мынтип жооп берет экен. "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа литаскуну илайха ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма. Инна фи залика лааятин лиқауми йатафаккарун." Садақаллахул азим. Аллах Тааланын барлыгын, бирлигин, кудуреттүү зат экендигин далилдеп турган эң бир далилдердин бирөөсү. Алланын негизи барлыгын, бирлигин, кудуреттүү зат экендигин, жаратуучу зат экендигин далилдеп турган далилдер аябай көп. Алланын берген не'маттары, Алланын берген жакшылыктары мына өзүңдө эле көрүнүп турат. Алланын берген не'мат ва ин тухсу не'маталлах ва ин таудду не'маталлах ла тухсуха. Эгерде сен Кудайдын берген жакшылыгын, Кудайдын берген не'маттарын эсептей турган болсоң, анын эсептеп бүтө албайсың дейт. Мана ошол Алланын берген жакшылыктары, Алланын берген не'маттары бул Алланын бар экендиги, кудуреттүү зат экендиги, жаратуучу зат экендигини далилдеп турган далилдердин бирөөсү. Демек, ошолордун катарында бирөөсүн Аллах Таалам айтып атат. "Ан жa'ала лакум мин анфусикум азважа." Бирөөсү кайсы экен? Эркектер, силердин жаныңардан жубайыңарды жараткандыгы деп атат. Алла. Адам алейхисалам жалгыз болгон, бирок бирдеме жетишпеген.
Beyişti negizi сүрөттөгөндө мәлә айнун раат, вала узунун самиат, вала ала хатарыл башар, көз көрмөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна келбеген, тажримин тахтихлан хар, астынан дарыялар агып тура турган, ушундай көркөмдөп Аллах Таалам сыпаттай турган бейиш. Ошондой кемчилиги жок. Бейиште Адам алейхисаламга бирдеме жетишпеген Аллах байкаган. Аллах билген зат. Аллах мурдада билген. Ойгонуп караса жанында жубайы жатат. Хауа эмне үчүн жаралдың дегенде. Аллах Таалам Кур'анда мына ошол эмне үчүн аял зат жаралды. Ан халакалакум мин анфусикум азважа. Силердин жаныңардан жубайыңарды жараткандыгы. Биринчи, Алланын бар экендигине, жаратуучу кудуреттүү зат экендигине далилдердин биринчиси силердин жаны, эркектердин жанынан аялды жаратты. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Рахат алыш үчүнбү? Же аны кол кычканда уртокмок алыш үчүнбү? Же манда кулдак кылып кызмат кылдырыш үчүнбү? Же базарга коюп берип иште акча тап деш үчүнбү? Жок, албетте. Литаскуну илайха деп Аллах Таалам Кур'анда айтып атпайбы? Литаскуну илайха. Таскун деген эмне? Сакина. Жалпак тил менен айтканда комфорт, уют. Комфорт, уют дегенде эмнени түшүнөсүңүз? Аял заттын жаралуу максаты эркек көчөдөн үйгө келгенде, эшиктен аттап киргенде, үйдүн ичин, үйдүн атмосферасын толук өзгөртүш үчүн, эркекке жан дүйнөсүнө тынчтык ыроолош үчүн жаралган экен. Ал кечкечен базарда иштеп, энергиясын базардагыларга берип, көчөдө энергиясын бүтүрүп, анан үйгө келгенден кийин тамак кыл деп аны дагы кыйнаган. Садаган кетейин, эркектер. Ар кимибизде энергия бар. Биз энергиябызды көчөдөн чыгарып алабыз. Үйгө келгенде чарчап жатып каласың, башың ооруп. Анан аялың айтасың, башыңды укалачы дейсиң. Аялың байкуш базардан аран келсе, Швеядан иштеп кечке, иштеп балдардын акчасын төлөйүн деп келсе, анан отуруп ал тамак кыл, бутумду укала деген жарашабы? Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, аялдын энергиясыны үйдүн ичинде эркектерге кетирем десеңиз, анда аялыңызга шарт түзүп бериңиз. Литаскуну илайха. Эркектерге таскин ыроолош үчүн, эркектерге комфорт. Мана ошондо аял, кайсы аял ошондо сизге ажырлайт? Бар кээ бир аялдар, албетте. Бар. Таап келсең дагы шүгүр кылбайт, алып келсең дагы шүгүр кылбайт, жаңжал кыла берет. Аны дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып койгон экен. Мераждан келгенде ушундай сахабаларга отуруп пайгамбарыбыз Меражда болгон окуялардын бардыгын айтып берип аткан учурда аялдар жамааты өтүп бараткан болот. Пайгамбарыбыз карап туруп: "Я маашара ниса, о аялдар жамааты, иттақинилла, Кудайдан корккула" дейт. Кудайдан корккула дейт. Мен Меражга чыктым, бейишти көрдүм, дозокту көрдүм. Дозоктун ичинде эң көп азапталган бул аял зат экен дейт. Ошондо аялдар таң калып токтоп калат. Пайгамбарга карап туруп: "Я Расулаллах, би айи зунубина, биз кайсы күнөөлөрүбүз үчүн дозокто эң көп азапталабыз, я Расулаллах, айтыңыз" деп аялдар кайрылганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгону эки эле сөздү айткан. Болгону эки эле сөз айткан. Эгер бүгүн биздин аялдар ушул эки сөзгө амал кыла турган болсо, Расулулланын саллаллаху алейхи вассаламдын эки сөзүнө амал кылган болсо, дүйнө бактылуу жашайт. Дүйнө бактылуу жашайт. Ал кайсы сөз? Таксурнал лана, такфурнал ашира. Пайгамбарыбыз мына ушуну эле айткан. Таксурнал лана, күйөөңө сөз кайтарып, кечкечен тополон кылып, уруш жаңжал кыла бересиң. Экинчиси такфурнал ашира, күйөөңдүн таап келгениге шүгүр кылбайсың. Канаат кылбайсың. Жогуна сабыр кылбайсың. Барына канаат кылбайсың. Азыга шүгүр кылбайсың. Мына ошондуктан үй бүлөдө ачырашуу болуп атат. Аял заты бул Аллах Таалам эркектин сол кабыргасынан жаратылган. Билебиз, Ал башы кыйшык болот дейт.
Ал кыйшык болот, чын эле кыйшык болот. Аны түздөймүн десең, билип кой, сындырып аласың деген Расулулла. Бул менин сөзүм эмес. Мен мындай кеңейтирип, түшүндүрүп, жалпак тил менен айтып атам. Расулулла айткан, аял заты эркектин сол кабыргасынан жаралган. Ал өдөнгө кабырга, жүрөккө жакын, ал кыйшык болот дейт. Аны түздөймүн десең, сындырып аласың. Кыйырманиде айтылып атат. Кеч эле ур токмок ала берсең, сынат да. Же өзүнү барып суицид кылат, же балдарды алып кетип калат, талак алып, бүттү. Сындырып аласың деген ошол. Демек мен аялга көп деле киреше берсем, сындырып ала турбаймынбы? Өлүп кетсин деп коюп тек койсоң, карабай койсоң, анда аял баягы кыйшык бойдон жаралган. Ал кыйшайып алып, кыйшык бойдон кыйшыкчасыга мамиле кыла берет. Сен көчөдөн келгичең, ал апасы менен, курбусу менен, эжеси менен сүйлөшүп, башкалардын сөзүн угаттагын, сен көчөдөн иштеп кандай абалда келесиң аны кызыктырбайт. Үйгө кирериң менен абонементтердин миллион абоненттер даярдап турат да. Кирсең эле түгө баштайт аны сага. Мына ошондо ана кыйынчылык башталат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Вастаусу бин ниса хайран." Аялыңарга жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жакшы мамиле кылгыла деген. Динден тарбия бергиле деген. Жакшылыкка чакыр деген. Жамандыктан кайтар, туура жакшы хайрияларды жеткирип тур деген аялдарга.